Жаштардын да, орто муңдагы адамдардын да, карылардын да арасынан күйөрмандарын таба билген Тамаш-шоу лигасынын 2-күнкү оюну назарыңыздарда. Спорт сарайынын залына киргенде дароо эле жык жыймай эл көзгө урунду. Иш-чара адаттагыдай эле кечигип башталды. А бирок Тамаш-шоунун атасы Эрмек Нурбаев кийинки жолу өз убактысында баштайбыз. Андыктан кечикпегиле деген эскертүүнү өзгөчө калыс тартуу тарапка узатты. Бул күнү сахнага 9 команда чыкмай болду. Ачылышы бүткөн соң Тамаш-шоулар Карапулик сынагына аттанышты. Бул тапшырмада тамашоочулар бир белгилүү ырдын текстин тамашага салып ырдап берүү экен. Мне говорят, я сошла с ума, а я говорю... Сүйетесің өтіп қалма, қата сенен кетпесін. Мен вачеле аяшаған күнде мейгі жегенде, сенің қадым аяшаған ғайлы дедіңсің. Біздің кеңгіресін, саясаттама. Аққан суым ақпай қалды, ашиып өтпей қалды. Розеже меркек екен, Қырғызстаннан қашпай қалды. Құрметті туғандар, мен Атабеков. Маршрутқа түсіп, бұтыр бір семіз қызға тепсіре тоқты. Андесе Атабековтың бірі. Ай, арық бұтым-ай, тепсем алдың-ай, бері бұтым-ай, болып тұрдым-ай. İçine adacık üşüp etmişten, Angeli utu aldı 100.000 euro. Sarıydın kara salkına tosunan, 5 hektar uçakta satla deçim almayı. Бул оюнга Казакстандан келген эксклюзив аттуу команда да тамашаларын тартуулашты. Маған қарады, оған, Загаре оған. Оған қара, Филатов. Бәрекелді, жалғастырамыз. Сонымен әрі қаланың қыздарын әртүрлі алып қашады екен. Көз алдарыңызға елестетіңіздер, Алматы қаласының қыздарын қалай алып қашады екен. Халяпка, привет, Истепан, что ты так опиздишь, да? Молодец, вообще. Черт, мен сені алып қашам. Подожди, когда вы... Давай, подожди. Что, моментик, убери руку. Полный зверь, подожди, если мамуле позвоню, то так. А мамуль, привет. Здесь какой-то моментик, мен алпашканский дело не, да? Что там, барай, да? Барай, потом разойдусь, пошли моментик. Бәрекелді жалғастырамыз, оштың қыздарын қалай алып қашады екен. Мен сені алып қашам. Мені ма? Иә. Подожок деді. Бәрекелді, көптен күткен Бишкектің қыздарын қалай алып қашады екен. Алло, Света, привет, не держаться? Света, давай пока не скачай. Жүр, мен сені алып қашам. Бармай мен. Жүр деймін. Бармай, жібер мен. Не вези меня. Я не бью тебя. Жібер мені, бармай, жібер. Жарай. Жан барам. Тамашоонун такшалган жигиттер Достук, Ак кеме KG-77 тергөө аттуу командалары бул сахнада өздөрүн эркин жана өз төрүндөй сезишсе, жаңы эки команда Баткендик жигиттерден турган КГБ жана Улуттук университеттин Нацтан командалары толкунданып жатканы билинди. Анткени менен татыктуу оюн көрсөтө алышты десем жаңылышпайм. Урматтуулар, түшүнгө алар окшойт, бул Бишкектеги сотканын антеннасы. Бул болсо Баткендеги антенна. А бул Нарындагы антенна. Абрагов элестеткиле Кыргызстандын бүт жерин жакшы билген балдардын сүйлөшүүсү. Безер достум, менде бир жакшы жаңылык бар да. Кочкон кызы көчү. Кочконго тийбей. Кочконго! Hey, ал эчтеке эмес, мен аяшаттан кызы алар букага тийбедим. Алар букага?
болгон. Анан мен майлы суу менен жуудумбу? Жок, кызыл суу менен жуудумбу? Жок, ак суу менен жугам. Ана ак суу менен жууп алып, сүйлөшкөн кыз менен кетип барсам, сүйлөшкөн кыз менин моюнду жанана. Анан эмне кылдым? Ошол сарчылык менен сүйлөшмөкмүн. Сарчылык. Валай мен коштан бар Чолпон эжечи. Ошо Чолпон эженин үйүнө бир бала келиптир. Чолпон ата деп коюп, Анасы кеткен окшойт. Мен Токтогул деген иним бар го. Ошо менен бакай атачы, кант таласып кетип, бакай ата кант таласып кетип. Токтогул жаман токток жебедиби? Балдар, мен кетиш керек болду. кызыл каяга кеттин деп коп. Ага, каякта кызылка, чым болгон кетти. Кызыл каяга кетти. Чым болгон керек. Бейкырма мен сага пүп кылып тастайм мен. Сен мен түп кылсаң, мен сага лайла. Eң алгачкы тамаша Баткендик жигит Бишкек шаарына келип, 5D кинотеатрына кириптир. Көрүңүз. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. 5D кинотеатрга келдим мен. Шыңыңыздын кыры эки болду. Билет канчада? 500 сом. Кымбатпы? Билеттерге уступкасы бар. Канча? 550. Сізге очки? Қарамын очки өне? Ben karar büyüdüm vardı. Ne demek karar özü? Büro var gerisine. Ben akşam verin. Bir olmayın. Akşam verin. Büro var gittim vardı. Bir olmayın dedin mi? Ben akşam. Akraba. Ne oldu? Жоқ, просто кино нормально екен, маған бір рет көрсетті. Гим тапан сынагында Калыстар тобунун мүчөсү болгон футболчу Азамат Байматовдун суроосу да, анан да командалар узаткан жооптор да өзгөчө күлкүлүү болду көрүнөт. Мен суроом чымчыктар жөнүндө. Страус эмнеге учпайт? Ушу футболисттер чымчыктар жөнүндө ойлонбой, футбол ойносо жакшы болмок. Олардың кырысынан Дубай сыйлаушылар, арекет бар жұмыс жоқ. Гай милиция емес, Страус птица емес. Страус эмнеге учпайт? Тағдыр ушундай экен да. Ал эми Гүлнур Сатылганова Суперинфо гезитине тиешелүү суроо бергенди туура көрдү. Эмнеге жюрилердин арасында Суперинфонун негиздөөчүсү Кылычбек Султанов жок? Ордуна бек көрмей пакет отуруп болду. Тамашоонун фристайл сынагы адаттагыдай эле эң узак, эң кызык, эң жагымдуу болду. Кантсе да командалар күчүнүн убактысынын көбүн дал ушул конкурска жумшашат эмеспи? Элестетиңиздер, тойдон кийин үйүнө түнкү 3-тө кызуу болуп келген аял. Кандай чыгакта жүрсүң мен балдарды карап, биякта тамагын жасап, баарын даярдап атпаймынбы биякта мен? Суңуч алкаш достор менен күтүң да, Каяктагы достор, балдар биякта сабак карап атам мен булардын даярдап баарын. эки сааттан бери киребештеп тургузуп, үйгө киргизбей атасың мен. Сен биякта эмесең, сен жакта жашайсыңбы? Жаңы автоунаалар чыкканда аларга сүзүү тесттерин жасайт экен. Ал эми сүзүү тесттери ар кайсы өлкөлөрдө кандай болуп экенин баарыбыз бирге көрөбүз. Сүзүү тесттери Жапон элинде. Ал эми Кыргызстанда
Чоң апа қандай? Айымды болдай, мен агент отырамын, дейшпейді қалай? Umarlar bizim ilk savaşlarımız bilgilesidir. Ziyaşlı sözcüğün kızı özünün antanesinin karşılığını hak geldi. Зияш, мен атыммен бірақ орысша алыштым, орысша сөйлесем. На любой сюжет это не проблема. Мама, познакомься с этой Зияш. Добрый день, папа, мама и Аида. Зияш, ты парень моей дочери, да? Нет, не ошиблись, это моя девушка. Где ты живешь? Сумму знаете? Там рядом автомобиль. Немножко подождите, 9-16 немножко поедет. Там проходите, без дверь садитесь, если нет, когда стоите. После 20 минут там Агургар мой дом, дома. Зияш, у тебя есть машина? Конечно, есть машина. Слушайте. Рядом остановка. Немножко подождите. 9-16 немножко поедет, проходите. После 20 минут там Агургар, и потом мой дом. Потом у меня стиральная машина. Зияш, а где ты учишься? А, учишься? А вы меня знаете? Там рядом остановки, немножко подождите. А брат, если машина поедет, вы узнаете, так здесь остановите, так там университет есть. Я хотел, он университет, желание против этот год не успел. А что такое желание против? Желание против, это наш кыргызский словес, треки каршы. Он тупой, Аида. Пойдем, выходим, он не подходит тебе. Подождите, не уходите. Почему? Потому что здесь башку. Мне надо уходить. Аға, сотка. Сотка, мен саған сап. Саға жаңжылдан не берек? Сап. Сап, мен саған сотка. Анан алмашпағы бар. А менде Аяз братан, ыр бар. Өр бар, айналыз, генанда. Burada айтқын. Аяз братан geliniz, bizni грабить ettiniz. Аяз братан сотка алыңыз, бешары да саттыңыз. Ай, молодец, қандай ғана молодец. Мына кесара жаңшылақай, мына саға. Бұл бана белек пе? Жоқ, бұл береке, бұл таштанды үйің бар, мусарға тастап қой. Қана өзі, практика сәмде, емде үр бар. Мен нөр жоқ, мен білмеймін. Тақырыр жоқ бұл. Жоқ, тақыр. Ай, молодец, қандай ғана осылай чырлығы чыңдағына. Мол, жақшынақай, мол, берек, саға. Келгенде есе туғандар ушул ойынның аяғында бір жақшынақай қалы тілек батанды айтып кетейін, Ушул Кыргызстан бир гана кең келечекти беттесин. Кыздардын колготкисинен стрелка кетпесин. Кыргызстанга кризис келбесин. Ой, ташты кетсин Кыргызстандан. Анан башкалары эч жакка тыгылыш болбосун. Бүт айткан сөздөрүм бар, рәна абдышы болсун. Омин! Жигиттер командасында соңғы жаңалық бар. Жигиттерде эми айым дагы ойнай баштады. Тандакай кыз ойнайт. Бизге айтып койбойт. Мен силерге айткандар эмне? Туурабы? Мен капитан, мен чечем. Жаман көрбөйлү алар. Жигиттер, таштап койсоңуздар, сактана Тандакай кыз. Ой, эмне жакпай калды? Азамат кыз жакты сен жаккан жоксуң. Негизи биз жигиттер командасы болгондон бизге кыз жарашпайт. Ай балдар, ай. Эмне деген мындай да? Жигиттердин деле кыздар болуп турабы? Аялдардын күйөөлөрү болот. Соткан жараткасы болот. Ак карасы болот турабы? Томун желиси болот. Эч тактан жабып алып. Ансында мындай болуп турат достор. Жана мына жигиттер командасына ойноп жүрөбүз бул кыйын экен. Кечкене жигиттер болуп ойноп жүрсүң, бузулуп да кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул усту алдым. Бул усту жөндөн жөн алган жокмун мен. Бул усту мен акчасына карап, катта карап алдым. Ай бата!
улантабыз. Биздин Калсар тауындагы Татынакай эң сулуу гүлдөр ичекебиз кантип күлөт? Жок, кечиресиз, жаңылышып отурмун. Муну Мерген Турган байке күлгөн экен да. Улантабыз. Жана ошондой эле биздин Калсар тауындагы эң серьезный Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген красавчиги Бекбор Бейик байкебиз кантип күлөт? Тиш доктурдун кабинетинде. Ne oldu? Sakenim düşüp ketdi, 2 saatten beri ağlaydım da çok. Көрөбүз. Ар кайсы университеттеги кыздар бомбочкага реакциясы. Славяндагы окуган кыз. Карабаевда окуган кыз. Тогуз командадан турган бул оюндун шарты боюнча акыркы 3 орунду ээлеген командалар студенттик лигада оюнун улантмакчы. Ал эми алдыңкы 6 орунга татыктуу болгон командалар Тамаш Шоу лигасынын полуфиналына жолдомо алышмакчы. 9-нчу орунда Натстан, 8-нчи орунда Тергөө, 7-нчи орунда местный командалары болушту. Бул 3 команда кийинки оюнун студенттик лигада улантышат. Ал эми Казакстандан келген эксклюзив командасы 6-нчы орунга татыктуу болду. 5-нчи орунда КГБ командасы болду. 4-нчү орунду Достук командасы ээледи. 3-нчү орунда KG77 командасы болсо, 2-нчи орунга Ак Кеме командасы татыктуу болду. Ал эми ардактуу 1-нчи орунду жигиттер курама командасы ээледи. Бул 6 команда Тамаш Шоу лигасынын полуфиналына өтүштү.